الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı atalar, hurmatlı ağalar, hurmatlı dostlar, qadırlı zamandaşlar, qımmatlı mekendişler, barınızlarga Allah salamı, tinchlığı, rahmatı, jana berekesi olsun. Bugünkü cuma hutbamız, bugünkü söz ola turgan temabız emgектeni jөнүндө bir tuğanlar. Adal emgek menen emgектенүү, hareket kılsаң bereket, öz arabаңды özүң тарт аттуу темада сөз кылабыз. Албетте бул Аллах Таала инсанды жараткандан кийин Аллах Таала инсанга иштегенди өкүм берген. Демек бир туугандар, баардык пайгамбарлар да иштеген, анын сахабалар да биздин пайгамбарыбыз сахабалар да иштеген. Сахабалар bir tuğanlar denizde de işlegen, kurgaklıkta da işleşken bir tuğanlar. Demek Peygamberimiz Allah Taala şu adam atamızı jaratkanlara, en algaçkı Peygamber adam ata, Allah Taala şu adam atamızı jaratkanlara, şol en birinci bular beyişte yaşaşkan, al beyişte bir tuğanda iş jok эле. Кийин адам атабыз бейиштен куулуп, бул дүйнөгө түшкөндөн кийин Allah Taala эмне кылды? Өкүм берди. Адам атабыз эмне бул дүйнөгө түшкөндөн кийин эмне экен? Адам атабыз иштеп баштады. Бейиште иштебейт эле, баары дайыр эле. Эми жерге куулуп түшкөндөн кийин эми Allah Taala эмне иштеди. Адам атабыз эмне экен? Дыйканчы эле тургандар. Будай себет эле, орот эле, сугарат эле, кетмен чабат эле. Demek bu bizim İslam dini şariatımızda Allah Taala da emnegen iştegenge bir tuğanlar ündöyt. Emgek dengenge ündöyt. Adam emgek menen bir tuğanlar. Albatta biz rızkımızdı bir sebepti. Allah Taala albatta rızkını berүүчү, bирок emnegen hareket kılsak, biraz kıymıldasak, biraz işlesek Allah Taala söz bizge bir tuğanlar rızkımızdı beret. Bu rızkın bir tuğanlar adal rızkı var, aram rızkı var. Bирок Allah Taala bizge adaldan болгон rızkını taap жегиле. Adaldan иштеп тапсак, албетте бул рызкыбызга да биз жооп беребиз. Адал рызкыга сурак бар, bir туғандар, бирок азап жок. Эгер арамдан рызкыда bir туғандар бар, буга ошол иштеген жумушубузга да сурак болот, жана жегенибизге да катуу сурак болуп, ошол жеген тамак аштын баары арам болуп, эмнеге буга азап бар. Эмнеге жакшы рызкыга азап жок, жаман рызкыга азап бар bir туғандар. Сиз пиво ичип атсаңыз, арак ичип атсаңыз, бул да рызкы. Бирок ошону бизге эт берди, тандоо берди. Адалдан же, удабай же, паракорлук менен же, калпайтпай, адал эмгек менен пешенетери менен иште деди Аллах Таала. Ошон үчүн адал эмгек менен иштеп жешибиз керек. Ошон үчүн кыргызда эмне дейт? Иштесең тиштейсиң дейт bir туғандар. Алмабыш оозума түш деген бизде bir туғандар жок. Аллах Таала кесипкөй адамды, өнөрлүү адамды Аллах Таала жакшы көрөт. Allah Taala Kur'an'da Al-Nahl suresi 16. sure 114. ayetinde Allah Taala aytar: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban." Sadaqallahu azim. Allah Taala aytты: "Sizlerge Allah rızkı kılıp bergen adal таза нерселерди гана жеңилер" dedi. Bir tuğanlar. Aramdan жеген тамак, aramdan желген ошол арам менен өскөн дене, бул дене тозокко гана bir туğандар ылайыктуу. Андай дене тозокко гана күйөт. Бул bir туғандар bir ушул рызкында иштеп атканда ойлонуп иштеш керек да. Кесибиз адам болуш керек. Жумушубуз, тапкан акчабыз, малыбыз, үйгө келе турган кийимге же продуктабыз да эмнекен таза халалдан болуш керек bir туғандар, адалдан болуш керек. Ошо декиртектен бул арам нерселер өтсө, намазыбыз кабыл болбойт. Эмне үчүн дуабыз, тилектерибиз кабыл болбойт? Эгер декиртегибиз бул денебиздин баары арамдан жеп атсак, тапканыбыз арамдан болсо, биздин дуа тилектерибиз
кабыл болсун деп тургандар. Демек эмне тазадан жеш керек. Бул Аллахтын буйругу. Аллах Таала Кур'анда айтат, Мүлк сүрөсү 67-сүрө 15-аятында Аллах Таала айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Хуаллазии жа'ала лакумул арда далулан фамшу фи манакибиха ва кулу мир ризқи ва илайхин нушур. Садақаллахул азим. Аллах Таала айтты: Аллах ал силер үчүн жерди моюн сунуучу кылып койду. Эми анын чар тарабында жүрүп, Аллахтын рызкыларынан жей бергиле. Кайра тирилип баруу анын өзүнө гана dedi. Аллах Таала айтып атат: ал силер үчүн жерди моюн сунуучу кылып койду. Биринекен, жерди Аллах Таала бизге, инсанга моюн сунуучу кылып койду. Жер бизге баш ийет. Қаласақ жерді арпа егеміз, қаласақ будай егеміз, қаласақ ешқашан чөп егеміз, отойымыз, су қарауыз, етмен чабауыз. Сіз бір арып қассаңыз, жер баш ет, ал емне жер сізге баш ебей, мұндай башқа жаққа бұлып кетпей. Жоқ, Аллах Таала жерді сізге баш ете деп қойдық деді. Қараңыздар, ошон үчүн мұсылман бір туғандар иштеш керек. Аллах Таалага иштей турган адамды сүйөт. Биздин ислам бир тугандар ушуга үгүттөйт. Барлык пайгамбарлар да бир тугандар иш кылышкан тугандар. Кийинки сүрө Наба сүрөсү 78-сүрө 11-аятында Аллах Таала айтат: "Важа'ална ан-нахара ма'ашали". Күндүздү жашоо тиричилик үчүн жараттык дейт. Күндүздү жашоо тиричилик оокат үчүн жараттык дейт Аллах Таала. Караңыздар, кандай гана неемат, кандай гана жакшылык. Кечинде жатып атабыз, көзүбүздү ачтык, бул чоң ырысты. Канча деген адамдар турбай калды, өзүн ачпай калды. Эми ушул биз ушундай жарыктыкты көрүп атабыз. Аллах Таала меселерини күндүздү жараттыңыз деп оокат тиричилик кылышыңар үчүн дейт. Караңыздар. Демек, күн чыкты шүкүр деп бир тугандар иштеш керек, экмен чабыш керек, поляга чыгыңыз, стройкага чыгыңыз, ким каякта иштебес, өкмөттө иштеңиз, кайдаган иштеңиз, эмнекен өз рызкыңызды издеп адалдан болуш керек, иштеш керек бир тугандар. Демек эмнекен бул күндүз иштеш үчүн жараттым дейт Аллах Таала. Аллах Таала Кур'анда Жума деген сүрө 62-чи бул сүрө 9-аятында Аллах Таала айтты: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману иза нудия лис-салати мин яумил джумуа фас'ау иля зикриллахи ва дарул бай'. Залика хайрул лакум ин кунтум та'ламун." Садақаллахул азим. Аллах Таала айтты: "О иман келтиргендер, о иман келтирген пенделер, Аллахның бердигине, Аллахның жалгыздыгына, акырет күнүнө ишенгендер, эгер жума күнү жума намазына чакырып азан айтылса, тезден Аллахты эскерүүгө мешиттерге шашылууга дейт. Азан айтылса, сода сатыктарыңарды, ким базарда болсо баардыгын жабып, ким стройкада иштеп болсо баардык инструменттерин таштап, ким канагай дыйканча поляда иштеп атса жума күнү баардыгын таштап, жумага келгиле дейт, Аллахны эскергиле, мешиттерге келгиле дейт. Аллах Таала буйрук берип атат. Аллахты эскергөө мешиттерге шашылгыла, сода сатыктарыңарды токтоткула деди. Намаз бүткөнгө чейин деди. Намаз бүткөнгө чейин деди. Такыр эле токтоп салган жок, болду. Жума күнү жатып ал иштебе, бүттү. Майрам деген жок. Жумага чейин. Бул өзүңөр үчүн жакшы дейт, караңыздар. Өзүңөр үчүн билсеңер жакшы дейт, бир тугандар. Эми ушул Жума сүрөсүнүн 10-аятында Аллах Таала айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Фа иза кудиятис-салату фанташиру фил арди وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون." Аллах Таала айтты: "Ал эми намаз бүткөндө Аллахтын рызкыларын издеп жер бетине жайылгыла жана Аллахты көп эстегиле, ошондо жеңишке, бейишке жетесиңер" деди. Караңыздар, жума намазы бүткөндө
жайлыгы dedi. Рызкыңар тауып, кеткиле, издегиле, иштегиле dedi. Отуруп албагыла dedi мешитте. Жума бүткөндөн кийин экен отурганга болбойт. Жума бүткөндөн кийин кечки сүйлөшүп отурганга болбойт. Жума бүттү, Аллах кылайла бүттү. Кеткиле, оокатыңар кыла, иштегиле. Иштегиле деп Аллах Таала буйрук берип отуруп турганда. Намаздан кийин эле экен иштегиле деп. Аллах Таала Najm сүрөсү 39 аятында Аллах Таала айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва ан лайса лил инсани илля ма асади." Ар бир инсанга жасаган жакшылыгы гана болот дейт. Инсан качан иштесе, эңкейсе, бир аз кыйналса, өзүнүн жанын сабап иштесе, ошондо гана ошол эмне экен Аллах Таала жакшылык берет экен ошол инсанга. Эгер иштебей бир кыймылдап аракет кылбасаң, ал адамга эч кандай жакшылык жок. Алланын жардамы жок. Алланын жардамы, Алланын жакшылыгы кимге болот экен? Бир аз иштеген адамга, аракет кылган адамга Алланын жардамы сөзсүз турганда болот экен. Хидаят сүлүк деген китепте айтылган. Өзүнүн тамак ашы үчүн, үй бүлөсүн багуу үчүн, карызын төлөө үчүн кесип бул фарыз деген экен. Бизде бир туугандар үй бүлөсүн багуу үчүн, бирөөдөн карыз алып жашабаш үчүн, муктаж болбош үчүн, тиренчик болбош үчүн кесип кылыш бир туугандар бир фарыз. Ар бир инсан кесипкөй болуш керек бир туугандар. Аллах Таала ар кимге ар кандай жөндөн берет. Ошол бир туугандар ошол кесибин албетте адалданбаш керек. Мына ошол кесип менен бир аз кыймылдап аракет кылыш керек бир туугандар. Аллахтын элчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллах Таала жанан көрүп, ден соолугу соо болуп бир иш менен алек болбой бош жүргөн адам dedi. Пайгамбарыбыз айтты: Аллах Таала жанан көрөт, алты саны аман, ден соолугу бар, бардыгы жакшы. Бирок эмне аракет кылып иштебей бош эле жүргөндү Аллах Таала жаман көрөт экен. Боштук жаман деп тургандар, боштук. Боштук плюс бекерчилик бар күнөө. Күнөөлөр эмнеден болот көбүнчөсү билесиңер? Жана бош адамдар көбүнчөсү күнөө кылат. Кыларга иш жок. Жалполорго күнөө көп жасайт. Жанагында иш кылып, аракет кылып, жумуштан келип, коросуна чыгып алып, бир иш кылып коюп, кетмен чабып коюп, бирдемке сугарып коюп, коро жайында бош отурбай иштеген адамды күнөөдөн алыс болот. Бош адамдарга шайтан көбүрөөк иштейт. Бош адамдарга шайтан көбүрөөк фикир салат. О, баспаса аздырат бир туугандар. Туракты эртеме карайт, көчөнүн ылдый жагын карайт, өйдө жагын башын кырмайт, бош эмне кылат бир туугандар. Арган ташоодон тамеки чегет, айла жоктон насыбай чегет, арак чегет. Эмнеден боштукка бир туугандар? Боштук жаман нерсе. Эгер ким бир туугандар жумушчу болуп иштеп жүргөн болсо, мына ошол адам бир туугандар бактылуу экен. Жумушу жок, бош отурган бул бир туугандар жаман нерсе. Кудай сактасын. Демек бир туугандар иштегенге бир тууган мээнет кылганга, адал мээнет кылганга аракет кылыш керек экен. Аллах Таала ошондой өнөрлүү адамды сүйөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, хадиси кудуси деген бул Курандан кийин келет. Ыйык бир туугандар. Хадиси кудуси деген бунун бир туугандар эмне экен? Мааниси Аллахтан айтылышы пайгамбардан. Аллах Таала айтып атат, бирок айтылышы эмне экен? Пайгамбардан. Мына ошол жерде Аллах Таала айтат: "О пендем" дейт экен. О пендем, сен колуңду кыймылдатып иштетсең, мен сага рызкыңды түшүрөм дейт. Караңыздар. Бир аз аракет кылып, бир аз эңкейип, бир аз иште колуңду кыймылдат деди, мен сага рызкыңды түшүрө берем деди. Мына ушул аятка, ушул хадистеги сөздөргө бүтүн пайгамбарлар, сахабалар да ушул амал кылышкан. Ушул сөздөргө бүтүн пайгамбарлар эмнекен? Иштеп келишкен. Ал эмес пайгамбарлар да иштешкен. Алар деле инсан болгон, алар деле иштешкен, алар деле укташкан, алар деле туалет кылышкан, алар деле дара талашкан, алар деле бизге окшоп жумуштан чарчап жатышкан пайгамбарлар. Бүтүндөй пайгамбарлар да кесипкөй болушкан. Нух алейхиссалам соодагер кылат. Нух алейхиссалам, Нух пайгамбар 1000 жыл жашаган.
Бул эмне? Соодагерлик кылат. Пайгамбар кылат эле, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарат эле, Алланын өкүмүнө карат эле, моюн сунат эле. Пайгамбарлар бүтүн күнөөдөн таза, бирок эмне? Соодагерлик. Адам атабыз эмне эле? Дыйканчылык, буудай себеп эле. Жер иштетет эле. Өгүздөрүн иштетет. Балдары да, пайгамбардын балдары да дыйканчылык. Кээ-бирөө жанагындай мал чарба менен иштейт эле. Адам атабыз да абдан мейнеткеч болчу тургандар. Ибрахим алейхиссалам чарба кармайт эле. Чарба, фермер дейбиз тургандар. Ибрахим алейхиссалам фермер эле. Ибрахим алейхиссалам мал жакка жакын эле. Кой багат эле, башка нерсе багат, ою багат эле. Кыскасы, Ибрахим алейхиссалам чарбачылык менен иш кылат эле, кесиби болушу эле. Дауд алейхиссалам зоот жасайт эле. Дауд алейхиссалам жанагы Аллах Таала ушундай мүмкүнчүлүк берген, ушундай жанагы темирлерди, жанагы пластилинди биз мындай ийгендей жөн эле ийип койчу. Эми азыркы ысык кез бар. Бул пайгамбар любой темирди арматура болуп, азыркы мындай болгон темирлерди жөн эле кол менен кармаганда, жөн эле эмне пластилиндей эле уюлуп калышы. Аллах Таала ушундай бир эме берген да. Бул да бир Алланын мужизасы, пайгамбарлардын Аллах Таала ушундай өнөр берген. Темири менен жумуш кылат эле. Аскерлердин кылыч, жанагы кийген каска эме зооттор бар го, ошолорду жасап, сатып жанып алат эле Дауд алейхиссалам. Ошон үчүн азыркы бүт темирдегилер, сварщиктер баары Дауд алейхиссаламдан шакирттери болгон. Сулайман алейхиссалам себет жасайт эле, себет билесиңерби? Себет жасайт эле. Идрис алейхиссаламдын кесиби түйгүүчүлүк кылат эле. Идрис алейхиссалам деген азыркы Шведияда иштегендерге кайсы кесиби? Бул эң жакшы кесип турганда. Шведияда отургандар, бул кесиби деген Идрис алейхиссалам турганда Шведияда болчу. Кийимчи башка нерсе болчу. Кесиби болчу турганда. Демек, Шведияда иштегендер уялбаш керек. Шведияда иштеп отам, бүтүп иштеп отам. Адал окат неш уяты жок тургандар. Любой туалет казып, тиякта, буякта, любой жерге кирип кетиш керек. Закария алейхиссалам пайгамбар жыгач устачылык кылат эле. Закария пайгамбар жыгач уста эле тургандар. Азыркы бүт жыгачты мегенчилик бүт бар экен. Закария алейхиссалам баштаган эң алгач. Биздин пайгамбарыбыз бир турганда кой багат эле, кеси, кой баккан жашоочу. Жана пайгамбарыбыз соода кылат эле. Анын бир тургандар сахабалар да ошондой болчу. Бүтүндөй сахабалар пайгамбарды иштечи. Абу Бакр Сыддык разыяллаху анху, Абу Бакр Сыддыкты бүт үммөттүн ыйманы менен салыштырып, өзүнүн ыйманын салыштырса, Абу Бакрдын ыйманы бүтүн үммөттүн ыйманын басып кое турган сахаба. Ушул иштерни кездеме сатат эле. Абу Бакр Сыддык кездеме сатат эле бир турганда. Болбосо Аллах Таала 10 пайгамбарга түнү кезинде эле бейиштик деген кабар келген. 10 сахабага түнү кезинде силер бейиштиксиңер деген кабар келген. Мына ошонун бири Абу Бакр түнү кезинде сен бейиштиктин кабар келген. Мен бейиштиктин дегенде жатып алган жок. Кездеме сатат эле. Умар разыяллаху анху бул да бейиштик кишилер. Пайгамбарыбыз айткан, эгер менден кийин башка бир пайгамбар келсе, Умар болот деген караңыздар. Ушул киши эмне? Тери ашатат эле. Тери ашатып иштейт эле. Усман разыяллаху анху бизнесмен эле. Усман разыяллаху анху канча эле кудуктар сатып алып мусулмандарга жардамлашкан, канча эле төрөлөрдүн эмелерин курманчылык кылган, канча эле солдаттарга жардам берген жихадта. Усман разыяллаху анху пайгамбарыбыздын күйөө баласы. Эки Зуннур эки нурдун ээси. Пайгамбарыбыздын бир кызын алган, кийин кайтыш болгондо экинчи кызын пайгамбарыбыз берген. Эгер үчүнчү кызым болгондо да мен ошол эмне Усманга берет элем. Эмнеге? Усман таквалуу. Усман разыяллаху анху иштейт, меңет кылат. Ошол сыпатын жактырат эле. Али разыяллаху анху китеп жазат эле, жана өзүнүн ижараны берет эле. Али разыяллаху анху күчтүү эле, шундай күчтүү эле, Алла жанагындай өзүнүн ижараны берип, биздин жана балдар чыгат го, эмелерге чыгып жанагы подсолник болуп, же болбосо эмелерге туруп, беришаларга
турбай алып кетти депчи. Али Разлонго өзүн ижара кылат, давай мен алып кетти, любой кимиш, любой понт даярдап депчи. Ошондо болсо сахо пайгамбардын күйөө боласыз, беш деген. İşte bizim imam başlığımız İmam Abu Hanife sonra ayıraylar. Gezdiğime salaklar. Çok Abu Hanife değil mi? O şol kişi işletiyor. Luqman Hakim özünün ballarına aytkan eken, Luqman Hakim'in danışmana aytkan eken, özünün ballarına osiyat kılar. O balların esitten kolunарды tartpagıla dedi. Esitten kolunарды tartpagıla. Жардылыктан адал акча менен сактангыла деген экен. Караңыздар. Анткени жардылык адамга 3 даре алып келет экен. Жардылык кедейчилик, жаманчылык экен, адамга 3 жамандык алып келет деп өзүнүн баласына осият кылат. Биринчиси ибадаты алыс, эмне экен? Алысырайт экен деп турганда. Дини тар болот, дин түшүнүгү тар болот, ибадаты алыс болот. Динден жок, же дүйнөдөн жок, ортодо нервда немияс болуп тургандар. Dinin tarı olur, çünkü görüldüğünde. Tiye жетпейт, буга жетпейт, намаздын дин менен эртең кылайын десе, тиягына жетпейт, тиягын алса бияга жетпейт. Бир туугандар эмне экен? Дини тары болот, ибадат алысырайт. Ибадаттын кереги болуп калат. Оюн бар, дүйнө, акча, тиин кылыш керек, буну кылыш керек деп эмне экен? Ибадаттан алысырайт. Экинчиси акылым окуйт деген экен. Караңыздар. Акылы неге? Мокойт. Күнгө азабы жок болуп экен. Үчүнчүсү адамдык сыпаттан айрылып экен. Караңыздар. Элдер ага жаман көзү менен карап калып, могу жалпой марчы, могу иштебейт, жата берет деп элдерге эмне жаман көрүнөт. Могу жалпо деген ат калганбыз. Демек Лукман Хаким балдарын ошентип айткан экен. Авзаи рахматуллахи bir күнү Ибрахим алейхиссалам Ибрахим ибн Адхамды көрүп мындай деди. Ибрахим Адхамды көрүп, ошол Ибрахим Адхам отун токой барып, отун деме тарып, балталап, отун сатып иштечкен. Отунду артынан жүктөп, ушинтип жүргөнүн Авзаи көрүп калат. Анан айтат Ибрахим Адхамга, сиз качанга чейин ушинтип жашайсыз деп, качанга чейин ушинтип жашайсыз? Dedi. İbrahim Aleyhisselam qanday gana payg'ambar bo'lgan bir tuğanlar. Allah'ın dostu bir tuğanlar. Şul kişiga aytıyorlar. Qachonga cheyin shu ish qilib yursin deganda İbrahim Aleyhisselam aytgan ekan İbrahim Aleyhisselam. Siz payg'ambaringizni shunday so'zni unutgan jo'q degan hadisda deydi. Kim adal menен tamoq yeyish uchun o'zini o'rdop, o'zini savob qiynalib ishlagan bo'lsa, Allah Taala аны бейишке кирүүсүнө важип кылат деген. Караңыздар. Эмгектенип иштеп, өзүнүн жанын сабап, тердеп, кургап, кыйынчылык менен мээнет кылып иштесе, ошол адам эмне деди? Бейишке важип кылат деди. Кийин ошо Авзаи Ибрахим Адхамдан кечирим сураган экен. Мен бул хадисти билбеп турмун. Кечирип кой деп кечирим сураган экен. Кимде ким тигенчиликтен сактануу үчүн бала чакасын, үй бүлөсүн бала бакырасын, үй бүлөсүн ушу турмушун камсыздоо жана ушул бала чакам ачкол болсун, жакшы жашайын, эл катарында жашашсын, баардыгы жакшы болсун, тегиз болсун деп ушинтип бир кыйналып бир иш кылса да, кийин дейт ушул дейт Алланын астына барганда дейт, кыямат күнү дейт, Алланын астына барганда жүзү дейт 14 күндүк толгон айдай жүздү болуп барат экен. Жүзү 14 күндүк толгон айга окшоп Алланын астына барат экен. Ошон үчүн сиз бул дүйнөдө да сиз кыйналып, стройкада дейт канчалык бетиңер күйүп капкара боло берсин, бирок ушул нерсе акыретте нур болот. Алланын астында 14 күндүк толгон айга окшоп барат экен. Кыямат күнүндө пенденин сооп менен күнөөсү тартылат экен. Кыямат күнүндө пенденин сооп менен күнөөсү тартылат. Билесиңер, эки таразы бар турганда, бирөө соопту, бирөө күнөөсү тартат, таразыга тартылат, жакшы жаман тартылат. Эми ошого дейт бир турганда, ошол иштеген жумушу, аялын баалачкан, багайын деп иштеген жумушу, ошол камсыздоосу да таразыга тартылат экен, караңыздар. Иштеген убактылары, иштеген мээнети, кандайдыр кыйынчылыктары ошонун баары таразага тартылат деп Пайгамбар салам айткан. Караңыздар.
Ал эми ким ошол чарчап келип үй бүлөсүн багайын деп күндө жумушка барат, кайра чарчап келип уктаса дейт. Ошол адамдын күнөөсү кечирилген абалда уктайт дейт. Караңыздар. Чарчап келиңиз, келүүлү чарчап, тарс уктадыңыз, бүттү. Эртең менен турганча сиздин күнөөңүз кечирилген абалда уктайт экен. Пайгамбарыбыз айтты, кээ бир күнөөлөр бар дейт, кээ бир күнөөлөр бар, алар ошол иштеш менен, жан багуу менен, байлык топтоо менен гана күнөөлөр кечирилет дейт. Намаз менен кечирилбейт экен, тооба менен кечирилбейт экен, орозо менен кечирилбейт экен, ажык менен кечирилбейт, садака зекет менен кечирилбейт dedi. Bir гана dedi, оокат тиричилик кылып, үй бүлөмдү багайын, бала чакамды багайын деп бир байлык топтоо үчүн жакшы ниетте, кой ачка калбайын, элден тилемчи болуп калбайын деп, ошо иштеп жүргөн болсо, ушул амалым экен, амал менен күнөөлөр кечирилет dedi. Башка бир вариант жок дейт ал менен. Сиз мыякта жатып алсаңыз да күнөөңүз кечирилет экен, эгер сиз иштей турсаңыз, күнөөңүз кечирилет экен. Алла, караңыздар. Пайгамбарыбыз айтты, чын соодагерлер кыямат күнү дейт. Чындык сындыктар менен шейиттер менен бирге болот дейт. Соодагерлер эгер албайтай, алдабай, жакшы соодагер болсо, кыямат күнү булар эмнеген шейиттер менен бирге тирилет дейт кыямат күнү. Иса алейхиссалам күндөрдүн бир күндө бир адамды көрүп калат. Андан сурайт, сен эмне иш кыласың dedi. Иса пайгамбар сурайт, бир адам көрүп, сен эмне иш кыласың dedi. Ал жооп берди, мен эчтеке иш кылбайм дейт. Мен только Аллах Таалага кулчулук кылам, Аллах Таалага ибадат кылам, мен ишим ошол дейт. Ошондо Иса алейхиссалам айтты, сени ким багат дейт. Сени ким багат, тамак ашканды ким алып келет дегенде, мени бага турган, мен тамак ашымды менин бир тууган адам алып келет дейт. Аны Иса алейхиссалам айткан экен, сага караганда сенин бир тууган агаң сага караганда көбүрөөк ибадат кылат экен. Сага караганда сенин бир тууган агаң көбүрөөк ибадат кылат экен Аллах Таалага. Сага караганда көбүрөөк Аллах Таалага жакын экен dedi. Умар разияллаху айтты, силердин эч кимиңер иштебей туруп, жараткан Аллах мага рызыкты бер дебесин dedi. Силер эч кимиңер иштебей туруп, жараткан Аллах мага рызыкты бер дебесин dedi. Анткени асмандан алтын, күмүш, жабарын түшкөрүн билесиңер dedi Умар. Ошон үчүн бираз иштеш керек, мээнет кылыш керек, рисковать этиш керек, аракет кылыш керек, отургуш керек, себиш керек. Аны албетте туугандар, бар мөмөлөрдү, жемиштерди Алла өстүрүүчү Аллах. Биз себебин аракет кылып, сугарып, отуп, ошол данды тыштай турган болсо, калганын тооба келип Аллах Таалага ташташ керек. Калганын мен өстүрө албайм, Алла сенден деп. Жөн эле алма буш оозуна түшүрсең болбойт туугандар. Кудайга жакпаган нерсе. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыздын сахабалары отурганда, эртеден бир кычыраган жигит, күчтүү, чыңыр, азыркы тил менен накатчын шкаф деп коебуз, ошондой биз сахабадан бир адам өтүп калат. Ошон сахабалар бар айтат, карачы, андан көрө күчүн кандай гана күчтүү жигит экен. Ушул күчүн, убактысын андан көрө Алла жолуна сактаса кандай дегенде пайгамбарыбыз айтат, сахабалар токтолду дейт. Эгерде бул өзүнүн үй бүлөсүн багайын, бала чакамды багайын, ата энесин багайын деп жумушка бараткан турган болсо, бул фисабилилла Алла жолу менен жүргөндөй болот dedi. Эгер бул бирөө мактасын, эл мактасын, досторун мактасын деп байлык табыш үчүн, мактаныш үчүн болсо, бул шайтандын жолунда деп пайгамбарыбыз. Айып бин Тайми ас-Сахтиян айтат, адал иштеп астабуу тиленип көп мал, мүлккө ээ болгондон жакшы деген экен. Ар кимден тиленип, жөн эле алсан аман болуп, кол иштеп, бут иштеп, бирок тиленчилик кылып жүргөндөр эмнеге? Ошентип иштеп, мал мүлк ээ болгончо адалдан аз акча табыш деген жакшыраак деген. Ким өзү үчүн тиленчиликтин бир эшигин ачса, Аллах Таалага жардылыктын 70 эшигин ачат деген. Ким тиленчилик кылса, Аллах Таалага жарчылыктын, кедейчиликтин 70 эшигин ачат деген. Ал адамды тагын оңбойт экен. Муаз бин Жабал мындай дейт. Кыямат күнү бир жарчы жарсалат экен. Бир жарчы периште жарсалат экен. Аллах Таала жер жүзүндө ачуу суу
Каарданған адамдар кайда дейт. Аллах Тааланын ачуусу келген каарданған адамдар кайда деп ушундай жарысалар экен. Бул чакырыкты булганда бир туугандар жана бекерчилер, кайырчылар бардыгын оорулардан турушат экен. Аллах Таала жакпайт экен. Кыйкырат экен. Бекерчилер, тиленчилер тургула. Алты санама баары жакшы болуп кыйып жарысалганда бардыгы кыямат күнү канча жанагындай бекерчилер турушат экен. Умар разияллаху айтат, Умар разияллаху тургандар, халифа экинчи. О бедейлер жамааты деди. Бедейлер бар деди, мухтаж адамдар. Ошондо Умар разияллаху айтат, о бедейлер жамааты, кембагал жамааты, башыңарды көтөрүп, соода сатып кылып турмушуңарды оңдогула деди. Жол бардыңарды ачык, адамдарга муктаж болуп, суранып, тиленип, ушул ооруңарды жайып калды деди. Демек бул оор экен, жанагындай тиленчилик кылган, сачын менен лөлүлөр, булардын кесиби бала чакасы, деди биякта жок го, көбүнчөсү ошко, лөлүлөр барсаңар көрсөңөр экен, булардын кесиби ошо окутпайт балдарды, чеберде ушу кете беришет, булар экен иштешпейт. Бул бир туугандар боштук, тиленчилик бул да бир чоң оору. Ошентип калбагыла деди. Иштегиле деди, башыңарды көтөргүлө деп Умар разияллаху айтты. Ислам дини эмгектенүүнү нафил ибадаттан өйдө көргөн. Иште эмгектенүү нафил ибадаттан жакшыраак деди. Нафил толтурат. Истихара намазы, тахажжуд намазы, мечит такысы, тооба намазы, шүгүр намазы. Кандай нафил намаздар бар? Иште нафил намаздан жакшыраак деди. Аюб бин Таймия ас-Сахафи айтат, мындай дейт. Абу Калаба мага мындай деди. Базардан кетпе, соода кыл. Анткени эң улуу бакыт адамдарга муктаж болбоо деди. Эң улуу бакыт бир туугандар адамдарга муктаж болбой, суранып тиленбей жүргөн адам эң бакыттуу адам экен. Бирөөгө зависимый болуп, ар кимден суранып жүргөн эң жаман да. Периштелерге жаман көрөсүң. Пайгамбарларга да жаман көрөт аны. Аллах Таала да жаман көрөт. Элдер да аны жаман көрүшөт бир туугандар. Заид бин Маслама айтат. Заид бин Маслама бакчасына көчөт отургузчу дейт. Заид бин Маслама бакчасына көчөт отургузчу. Азирети Умар ага өтө туура иш кылып жатасың деди. Ошону көрүп сен өтө туура иш кылып жатасың. Эч кимге муктаж болбоо. Бул сенин диниңди коргойт жана эл алдында сенин аброюңду дагы көтөрөт деген. Азырда ошондой бекерчи болсоң, иштебесең, жалпы болсоң, эч ким сени карабайт, эч кимге нужнесиң, жумушка да албайт, аброюң бир туугандар, шерменде гана болот, шерменде. Абу Кулаба деген бир адам айткан экен. Абу Кулаба бир адамга сен оокат тиричилик табуу үчүн аракет кылып жүргөнүңдү көрүшүм. Сен оокат тиричилик кылып аракет кылып жүрүшүң деди. Ошол аракет кылып жүрүшүңдү мен көрүшүм. Мечиттин бир бурчунда отурганыңды көрүшүмө сүйкүмдүүрөөк деген экен. Мечиттин бир бурчунда маяка зикир тартып отурганча, тиякта иштеп жүргөнүң мага сүйкүмдүүрөөк деген экен. Бир жолу бир туугандар Пайгамбар салам Табук сапарына келатканда Саад бин Муаз деген сахабага жолугуп бар. Саад бин Муазга жолугуп калып, Саад бин Муаз пайгамбарды көрүп мындай качып, анан пайгамбарды байкап калып, Саад бин Муаз баласы Саад. Эмне болду Саад дегенде, ал көрсө жанагы колу мазолдап кеткен экен да. Ошондо пайгамбарыбыз уялып аткан экен. Ошондо эмне деди? Пайгамбарыбыз эмне деди? Мазол болгонун көрүп, эмне болду деп сурайт. Саад бин Муаздан сурайт. Ошо колундагы мазолдорун көрүп, сага эмне болду дегенде, Саад бин Муаз айтат: "Мен үй бүлөмдү багайын деп, курма бакта иштеп жүрдүм эле" дейт. Өзү үй бүлөмдү багайын деп, аякта курма багында бир аз иштеп жүрдүм эле. Ошон үчүн колдорум маза болуп кетти дегенде,
Пайғамбарымыз Саад ибн Муаздың қолын өп, мына мол қол Аллах Тағала сүйген қол деген екен. Қараңыздар. Қайсы бір сахаба әлеулі пайғамбарымызды көтеріп, мына мол қол бейішке деге тозақ қол күйбейді деген екен. Қараңыздар. Демек бұл мазөр болуш, қап-қара болуш, георгийлі қолдары бар ғой, өгір ғой, өгір. Көрдіңдер ме? Есілеп бычағыңды өгеме қылсаң бол, қолдары болғаны мына ошолар Аллах Тағала сүйген бол. Мына ошы қолдар тозаққа түшпейді. Мен біздікі имам моллар мазалында жоқ, оны болмайды. Белорус кітебілі қармайсың башқаларына. Бірақ мұндай жазында біраз іш қылғаны біраз мазал пайда болып қалды, атақты жоқ. Демегім некен, мазал болуш көп тұрғандар, жақсы нәрсе тұрғандар, беріңіздер уақыт болып қалды, жерім болып тұр. Ошон үчүн иштесең адал эмгек кылайлы, отура алмай жок. Харапчиктер болбойлу тургандар, бекетчикке көнбөйлү, иштейли, жумадан кийин мээнет кылайлы. Иншалла иштеп үйүнөн да майын чыгарайлы. Дин да бир тургандар, мына тияктан жок, бияктан жок болбой калат. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Құран оқышы. Өткен жұмада айтқанбыз, біздің мешітте қарыздары бар, жаңа туалет толып қалды, септі толып қалды дегендей. Ошоларға мына чурқа ғой, тек шеттен баштап болушынша сала беріңіздер. Ошол біз Құран оқырайық. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل
صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمستدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن والبسنا بخلاعة القرآن وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن وأجرك الله بشريمة القرآن دانا قجرك عجز وتبعي الله سوشي القرآن سوون قناة الله كنتي قناة الله جمعقول قناة الله تختبولي соқоноқ қызы жоғышқан енеске дейді. Және ошондой эле Теңти уулу Садык, Теңти уулу Болош дейт, Теңти уулу Турат, жана Теңти уулу Мурат. Ошондой эле Албыр Асылбекова Татьяна Таты, апабызга баштадык. Ошондой эле Теңтике уулу Алик уулу Медребек, жана Кутемир кызы Айгүл эжеге баштадык. Алар ушул аталык тургундарга жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқы болсын, өзінің сүйіп жатқан эфирде болсын, ешкен нәрсе өткені Аллахым. Аллахым ұшы жартырында көнтешіліктен көзі саған қадан кемшіктен кешіріп, өзінің айыбыңа, өз рахматыңа алып. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu